Salamatçılar dostlar. Biz bugün Bakken oblusunun Bakken rayonunun Karabulak ayılındağı Almalı Caylosundağı Muzbulak es alуу жайындабыз. Бұл es алуу жайыны ушул Bakken oblusunun Karabulak ayылынын тургуну белгилүү жазуучу Мурзафар Үсен уюштурган. Азыр биз ага кайрылып, бул es алуу багынын качан уюштурулгандыгы жөнүндө сурайбыз. Ага айтсаңыз, бұл es алуу багынын уюшулушунун себебин, качан уюштурулгандыгы жөнүндө бизге айтып берсеңиз. 1997 жылы жазуучуларга өз дача берилет да. Анан ол Мекилда районунун акими баштан бери иштеген эле, раматылап өтүп. Ошолонан мени чакырып, бизге дача берилиш керек экен. 1 гектар 10 сөт чегилдик. Şunu hayırdan alasın dedi, makulaştım dedi. Bir жақсы suğulu yerden alıp bir bak kılın dep koydum. Mayında onun hükümet çakırının hükümet kişiye 1 gektar 10 söt yerden bana parandan mı, je Bakken'den, je Bucun'dan mı, je Karabulak'tan mı diyorsan hükümetin maşinesini minir hükümeti koydu. Kayakaydan Karabulak'a gidiyorum. Karabulak'ta yer var diyor. Endi Toğayda düşsem Toğdayam yer var diyor. Ne olur bayağı tüz yer gelirsin. Adam telefonun şehirine baksam Kamış başka, Yer başka yerde ikili bulak var. Şehir alayında otan bizim ev. Tüz yerden alıp bak koyuyor. Birisine şey kalan birisine yok. Birisine baştan verdiği için uşattı. Uşpay. Çünkü ayıtı var desen var ayıtı. Ayısta. Bersen berip de şey var o жазуучулар apandı kelip. Şöntü alıp kalgan. Жақсы. Жақсы көп жерге бардық, бирок мындай аккуратный таза кылып уюштурган es алуу жайды эми көрүп атышым да. Аталышы дагы жакшы экен, анан булагы дагы жакшы экен. Мындай булагыда күкүрттүн кошулмасы бар окшойт да, жыты. Дарлык касиети бар окшойт. Ошо булак жөнүндө да айтып берсеңиз. Мени Музбулак деп коет энди. Ол жерде баягы эски айылдын адамдары Актерек деп коюшат эле. Эки тереги турбайм. Анан кышын жазын аккандан анан Музбулак деп атап койгон. Анан бизге көп немелер келип алга көмүр казган шахтерлор келип биеримизде көмүр бар экен. Кандай көмүр? Көмүр бар дейдим, булак чыгат дейдим. Анан куму dedi көгүш болот dedi. Ana жылгаларыбыз бар эле көгүш кум кетте көмүр бар экен деп койдум. Ошо болгондор деген. Анан энди албай эмгек аракет менен шу деңгээлге жетти да. Көп эмгек көрүнүп. Жаз бою бу жерде анан кыш бою анан жазуучулугун жаз бою иштеп Пенсиядан чыкканга сизге жакшы эрмек болуптур да бул жер, Жок, эң жакшы. Менин досторум көп үйдө отуруп калды. Көйкөйдө өтүп кетти. Көбүм аксап текшеп, чулак. Ой, бияга келгиле десем келе албайбыз дагы. Сен бир жакшы кылган. Мына 14 жыл жөө бастым. 3 километрде айылдан чыгып. 14 жыл жөө бастым. Машинага чыкпайт элем. Шоферлор дагы булагай машинага чыкпайт деп кетти. Mana oşonun tasirini endi mana azır döngө çıksam dagı çarçabайм. Баскандан çarçabайм баягы. Азыркы жаштарга таң калам да. Булар кийин келечеги кандай болот дейм. Бар карын салган, көчүп кеткен баягы. Ар кандай оорулар менен ооруйт жаш болсо дагы. Кандай оорулар менен ооруйт дагы. Ошого мындай неме. Анда өнөр бар,
сүрөтчүлүк өнөр, жазуучулук өнөр. Анан сүрөтчүлүк өнөрдөн мен окуган эмесмин сүрөтчү болуп. Ол тубаса талант. Себеби менин Кудайберди деген чоң атам кара мылтыкты куюп жасаган уста болгон экен. Уста Кудайберди. Ана ошо өнөр дагы ушул кийинки муундарга жуушат экен да. Ана ушу менен кичине балам дагы машулардын баардыгын өзү жасап, өзү менен. Дагы скульптуралык эстеликтер да? Жок. Ана ол. Дарбазаларды. Дарбаза немелер. Өнөрү бар да. Анан ол скульптура немелердин баардыгын ушу өзүм. Өзүңүз жасадыңызбы? Өзүм жасаганмын. Анан ушу тубаса ушу генден өтөт экен да. Анан чеберчилик баягы неме. Анан энем тарабынан дагы энем баягы кошокчу, ырчы. Кийинки балдарыңыздан, неберелериңизден бул сиздин ишиңизге кызыккандары барбы? Бар. Сүрөтчүлүк өнөр. Сүрөт тартып отурабыз. Жакшы. Бар, анан кээ бирөөлөр сурайт, сизден кийинки сиздин ишиңизди уланта турган барбы? Бар, коркпой эле койгула, мен кичине балам, мен өзүм тартам. Жакшы. Бардыгын билимдүү, колдон бардык нерсе келет. Жакшы. Колуңдан келип тургандан кийин ошо элиңе бир нерсе жасап калтырсаң жакшы. Мына эгер мен ушуга маани бербей келдимде, бет каякта жасалды. Колумда өнөр бар экен, жасадым. Бакчылык боюнча, жер иштетүү боюнча ушу бардыгын ушу адамдар көрсүн, үйрөнсүн деп. Анан дагы бир сизге кошумча суроо берейин. Чыгармаларыңыз жөнүндө айтыңызчы, чыгармаларыңыз жөнүндө. Мен чыгарма көп чыгармалар жаздым баягы. Кандай темаларда? 12 роман жаздым. Манас боюнча Модибек деген тарыхый роман жаздым. Курбанбек боюнча Курбанбек деген тарыхый роман жаздым. Алым Кулаталык Болотхан жөнүндө Азабат деген тарыхый роман жаздым. Көп Бөрүлөр деген. Себеби мен таятам чоң таяталарымдын бирине баягы каачылык, ачарчылык немеде төрөлүп калат экен дагы. Баягы эл кырылып, баягы неме кылгандан кийин улам өлүп калат да деп апасы өлүп калгандан кийин анан бул таяталарым мергенче болот экен дагы. Анан келатса үңкүрдөн бөлтүрүп чыгып күнгө кактан оюнуп жатканда бөрүнүн ийин экен дейт дагы. Жанагы бөбөктү же жеп коер, же немесиге аса эмизер деген немеде алып келип ошол үңкүргө ташап берет. Арадан бир күн өткөндөн кийин дагы келсем күндүз бөрү болбойт да. Ийин баш бакса эки бөлтүрүп баягы бөбөккө баштарын жөлөп уктап ататмыш да. Баягы бөбөк тирик демеге эмизиптир деп анан ошодон анан торолуп неме кылгандан кийин анан күнөн келип алып кетет экен да. Алып кетсе анан ошо түнү бөрү улуп, айылдын чекесинде улуп неме кылса, бул неме деп анан кийин эртең менен турса баягы чөргөктү чөрөгөн неме Кездемени баягы ошо эшигинин алдыга алып келип ташап кетти. Балам уздайт. Ошонун негизинде Бөрүлөр деген тарыхый роман жазган. Ошо таятам Карим, анан кичине таятам Эшназарды дейт, таятам арнаган. Анан энем айтып берген эле, энемдин дагы уйкусу жок эле, түндө экөөбүз уктay албайт элек.
бөрінің көзін жегенде ұйықтабайсың десе, а неме бөрінің көзін сіз ам жегенсіз, мен ам жеген. Шөлдің баяғы ұйқы, баяғы бөрін гені бар да. Сізге жазушылық шық шылды ойғанған екен да? Жақшы. Анан көп, 12 роман жаздым, 5 повесть, 5 драма, барлар, немелер. Алар китеп болып шыққан ба? 5 роман шықты. 5 роман шықты. Мына Дарада Абғол деген айында Күміш деген ененің 6 ұлы соғысқа кетіп қайтпай қалған екен. Мына ұшы жөнінде кейін азаматтан ешітіп, ана ұшыл енегарына бір Райкомның аялы деген бір тарихи роман жаздым еле, кейін өкімет шығарып елге таратып берді ұқсайды. Райкомның аялы деген роман. Ана ұшыл Күміш ененің ненесіге бағыштап нене қылдыра берді. Сүретіменен нене қылдыра. Закир демеді, Закир. Аты Закир өкіметі бар. Байзақов Закир. Байзақов Закир. Жақсы болдым, бір 500 шығарып елге таратып берді. Күні таратты. Анда шо сіздің тарихи романдарыңызды китеп болып шыққандарыны іздеп жаштар оқыса болады екен, а? Ешкім оқымайды. Жоқ эми издеп тауып оқыш керек дейм да. Азыр эми жаштар көбүнчө интернетке кызыгып атат, тарыхты билбей калып атышат да. Неме? Монетке алып кеп коем. Койсом даже тиктебем койбойт. Кудай кааласа эми китеп окуган муунда келет, үмүттү үзбөш керек. Жок, мен жазып койгонума неме. Себеби мен билгенди өзүм менен алып кетпейин. Жазып коеюн деп жазып коюп. Рахмат сизге. Маек бергениңиз үчүн чоң рахмат агай. Өмүрүңүз узун болсун.